Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз кезектеги цензурасы маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүн биздин конокто 7-чи чакырылыштын депутаты Султанбай Айжигитов. Бүгүн Султанбай агайды чакырган себеби Жогорку кеңештеги кийинки чакырылыштагы Жогорку кеңештеги отурумдарда түрдүү маселелерди көтөрүп келет, чек арадан баштап айыл чарба маселесине чейин. Буга байланыштуу ушул азыркы тапта мыйзам чыгаруу жаатында кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Анан кийин депутат болуп келгенден кийин ишмердүүлүгү кандай? Буга чейинки иш тажрыйбасы жана ушул иш тажрыйбасына таянып алдыдагы маселелерди кантип чечсек болот деген максатта сөз кылмакчыбыз. Бүгүн цензурасыз маекте сизге түрдүү суроолор берилет. Ушул жумуш иштеп иш тажрыйбаңыздан бери азыркы таптагы аткарып атканыңыз, анан кийин келечектеги ойлоруңуз боюнча. Мына сиз мисалы ошол Баткен область жөнүндө көп маселе көтөрөсүз да. Жана чек ара маселесинде буга депутат болуп келгенге чейин сизде ошол эксперт катары дагы пикириңиз көп угулуп келди да. Анткени сиз 2005-2008 жылдары ал жакта губернатор болгонсуз. Ал жак маселесин жеринен билесиз. Эми Баткен өзүнчө область болгондон бери кандай маселелер болсо ушул күнгө чейин ошол маселелер эле келе атат. Чек ара, суу, айыл чарба, калкты жумуш менен камсыздандыруу, социалдык абал бүт эле ошол боюнча эле калгандай. Анан кийин азыркы тапта ушул сиздин тажрыйбаңызга таянып кеңеш уккандар барбы? Бийликте аткаруу бийлигин айта турган болсо, ошого эле буга чейин премьер-министр болуп келди, азыр министрлер кабинетинин төрагасы, президенттер, же болбосо сиздер пикири айтсаңыздар да укпай калган ушулар болобу? Негизи сиздер менен эсептешеби? Биринчиден Баткен облусунда 3-4 эле проблема бар да, ири мындайча айтканда. Жол, чек ара, суу. Анан булар баардыгы бири менен бири байланыштуу да. Аны чечкенде бирөөсүнү чечсең, мисалы экинчи, үчүнчүсү чечилет. Мисалы жолду чечсеңиз, чек ара менен суу чечилет. Мисалы чек араны чечсеңиз, суу менен жол чечилет. Ошондой да жер. Ошондуктан ал жерде мен революциядан кийин 2005 жылы губернатор болгонумда ошондо ушул 3 маселе аябай курч турганда, мындайча айтканда Баткен облусу ошол моментте деградировать эте баштаган. Мындайча айтканда ал жерден элдер көчүп бүт барды, жумуш жайлар жок, бүт бары жок, талкаланган. Анан жанагы биздин транспорттук эң негизгиси транспорттук жанагы эгемендүүлүгүбүз жок эле. Биз ошол жерде өзүңөр билесиңер, Өзбекстандын 2 чоң анклавы бар, анан Тажикстандын чоң анклавы бар да. Ошол жерден өтүүлөр аябай кыйын болчу. Анан кийин бир райондон бир районго өтүш үчүн, допустим, Өзбекстан же Тажикстандын территориясынан өтүшү керек. Ошондуктан аябай чоң кыйынчылыктар болчу да. Ошондуктан мен биринчи кезекте эле ошол жолдон баштаганмын да. Анан ал жерде жолдорду, айланма жолдорду, биринчи ошол айланма жолдорду куруп, майда 1 километр, 3 километр, анан 20 километрге чейин. Анан кийин жанагы мен аябай көп жолу кайрылганмын да, жанагы Өзбекстандын Сох анклавын айланып өтүш үчүн түндүк жагынан айланма жол, Баткен, Бүргөндү, Пулгон деген жолду ошону салыш керек деп аябай көп кайрылдым да. Бирок эч ким көңүл бурбагандыктан мен ал жолду ашар жол менен баштагам, ал 100 километрди. Бирок ал жерде 100 километр ашарды эч ким ишенген эмес да. Бирок ошого карабай биз ашар менен баштап, ошол кезде ашар менен 100 километрди бир 15-20 жыл курат деген эмелер деле болгон да. Бирок биз аны жарым жылда бүтүрүп куруп койдук да. Ошону менен эгемендүүлүккө жетиштик. Өз күчүңүздөр менен. Өз күчүбүз. Эми азыр ушул ишке байланыштуу жогоруда айткандай эле кеңештериңизди угуп, мен бир нерсени айткым келет да. Ошондо мен негизинен Баткен облусунда сиз айтып атпайсызбы, эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Жок, ал жерде көп өзгөрүүлөр болду. Ошол маалда да эми жолду биринчиден эгемендүүлүккө жетиштик. Экинчиден көп жерлерди мен суу менен обеспечить этип, жанагы границаларды, жерлерди өздөштүрүп, ошол жерге элди көчүрүү максатында ошондой пландар болду. Анан кийин жанагы инфраструктура жактардан дагы аябай эме болгон да. Анан ошого жанагы системдүү түрдө баардыгы бирдей өсүш керек деп туруп, ошол жылдары 2005-тен 2035 жылга чейин узак мөөнөттөгү өнүгүү, Баткен облусунун өнүгүү программасын түзгөнбүз. Ошол эгер өнүгүү программасы толугу менен ишке ашканда, аны биз ишке аштыра баштадык, бирок толугу менен ишке ашканда ошол убакта ички дүң продукциясы, Баткен областынын ички дүң продукциясы 600 миллиард сомго жетмек.
Ошол кезде Кыргызстандын 3000 эмеси ички дүң продукциясы болгону 250 миллиард эле сом болчу. Эмне алып чыгат элеңиздер? Ошондо ал багытта мындай да, ал жерде биринчиден 300 миң гектар бизде жер бар, өздөштүрүлбөгөн, ошолду өздөштүрүш керек эле. Андан тышкары өзүңөр жакшы билесиң, Баткен облусу жанагындай алыскы облус болгону менен промышленный аябай развитый. Ал жерде Баткен облусунун эместе Казамжай сүрмөндөй комбинат бар, Айдаркенский ртутный комбинат, мощный жанагы Сүлүктөдөгү угольный разрез болчу. Ошолор өз багында союзного значения болуп турган эмелер. Анан тышкары дагы Кызыл Кыя шаарында аябай эме болчу. Анан ал жерде самый главный бизде 6 дарыя бар, суу. Ошол энергетика жагынан, гидроэнергетика жагынан потенциалы аябай чоң. Ал жерде мындайча айтканда Менделеевдин бүт таблицасы бар. Анан негизинен 6 миллиард тонна алюминийдин запасы бар. Эгерде ошол 6 миллиард тоннаны жылын миллион тоннадан даже добывать эткенде, почти 5000 жылга жетет да, мындайча айтканда бул вообще мындай нескончаемый эме да, запас. Кумтөр болуп кетпейт беле өзүнчө? Жок, азыр ага эч ким пока киреше элек. Ал убакта анан көрө кумторду иштеткенде кылып иштеткенче анан көрө жөн эле жатып турганы жакшы. Анда келечекте да бирөө жагын тыңыраак эми акылдуу. Маселе мындай болуп атат. Сиз ушул маселелерди көрүп атасыз, бирок жанагы маселелер эмес, маселелердин үстүнөн чыгууну дагы көрүп атасыз. Мисалы жолго коюлду деп атасыз, 35-жылга чейин пландар коюлган, бирок ишке ашпай калды. Эми ишке ашырган адам болуп, сиз бул жакта губернаторлуктан түшүп калдыңыз. Бирок ушул идеяларыңыз бар да. Ал идея. Буну бирөө жагын кабыл алып, же болбосо кеңешиңизди сурап, же балким сиз пикириңизди айтсаңыз уккан учурлар барбы? Да, мен сизге бир нерсени айтып коеюн. Мен 94-жылдан баштап экономикалык коопсуздук, Кыргыз Республикасынын экономик коопсуздук деген теманын үстүндө мындай теоретический разработка менен заниматься этем да. Ошонун бери 24-25 жылдан бери эме кылып, 17-жылы мисалы мен бир эле Баткен облусу эмес, Кыргызстанды кыска мөөнөттө жакырчылыктан толугу менен чыгарып 5 жылдын ичинде, анан кийин 5 жылдын ичинде ылдамдуу өнүгүү жолуна салып коюш ошондой программа түзгөнмүн. Аны мен тиги биринчи Жээнбековдун эмесиге эме кылган, бирок алар көңүл бурган жок. Азыр мына Садыр Нуркожоевичтин эмесигеден предлагать этип атам, бирок Садыр Нуркожоевич ага презентация кылганымда ал киши угуп, жакшы экен, ушуну ишке ашырыш керек экен деп туруп, Баткен облусуна пилоттук вариант кылып ошол жерде ушуну ишке ашырыш керек деген заданияны берген, бирок презентация кылган почти 8 ай болуп калды, эч кандай бир кыймыл жок да. Ошондуктан мисалы мен айтып кетким келет да, мен үчүн мисалы Кыргызстанды 5 жылдын ичинде жакырчылыктан чыгарып өнүгүү жолуна салып коюш да көрүнүп эле турат да, дайын эле. Ошону уккан киши болсо жакшы болот эле да, ошону ишке ашырыш керек. Эми биз айтып атабыз, стратегиялар, пландар бар деп. Бирок ошол эле маалда мисалы ошол эле Султанбай Айжигитовдун стратегиялык пландары бар. Ошол эле маалда министрлер кабинети ага туура эмес иштерди жазышы мүмкүн. Мисалы кайчылаш келген деп коеюн, сиздин стратегияңызга. Же болбосо тескерисинче, андан ашып кеткен иштерди жазышы мүмкүн. Анан берейин деген суроо мындай болуп атат. Ошо жогорку кеңештин трибунасында жанагы Айыл чарба министрлигинин 309 токтому боюнча жанагы айыл өкмөттөрдөгү фонддун жерлерин 75%-ын министрликке өткөрүп берүү боюнча. Эми бул жерде түрдүү пикирлер айтылат. Кээ бирлер айтат, ушул эгерде жанагы 75%ды, эгерде 100 гектар бар болуп турган болсо, айыл өкмөттө 75 гектарын ири компанияларга, кооперативтерге берсе, ал жакта пландуу айдап себүү башталат. Мисалы, эгерде айыл чарба продукциясын өндүрсө, будай 75 гектарга будай себилет. Же болбосо 75 гектарга пияз айдалат. Анан кийин алдын ала мамлекет билет. Быйыл болжолдуу канча түшүм алабыз деп. Болбосо, мисалы, ар бир дыйкан 1 гектар же 2 гектар жеринде каалаган нерсесин айдап, болжолдуу пландуу дагы тамак аш коопсуздугу үчүн азыктар жок болуп калат. Же болбосо ошону эсептей албай калат деген пикир бар. Бирок сизге бул пикирге каршы чыгып атасыз. Бул жанагы катылган бомба. Келечекте бунун зыяны көбүрөөк болот деп. Эмнеге негизделип атасыз? Бунун артында эмне бар? Мен биринчиден айтып койгум келет, азыр 309 жанагы токтом менен, өкмөттүн токтому менен, анан жанагы азыр мындай мыйзамдар канча-мынча өзгөрүүлөрдү киргизебиз деп атат. Мисалы, жайыт законуна, анан кийин жер кодексине
өзгөрүүлөрдү киргизебиз деп атат. Анын максаты эле ошол жайыттарды биздин конституцияда жана башка закондордо жайыт менен токойлорду приватизация кылганга мүмкүн эмес деп мындай тыюу салынган да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол бардыгы бир пакет болуп атат да. 309'ду алдын алып эле чыгарып койду, но бирок 309 биринчиден бүт бардыгы процедураларды жана закон нормативно правовой акттарды чыгарчу иреттерин бузуп, мындайча айтканда ошол законду бузуп чыккан да. Анан кийин ал закон бүт бар конституцияга дагы, башка закондорго дагы, көп закондорго каршы чыгат да. Ошондуктан ал бүгүнкү күндө мен ойлойм 309 постановление бул мындайча айтканда мыйзамсыз чыккан токтом. Аны биринчи кезекте прокуратура надзорный порядке ошону карап чыгыш керек да, канчалык бул закон. Анан экинчи жагы 309 мен ушу күнгө чейин айтып атам, бул антинародный, себеби деген 309 жанагы ФПС деген мындай жер болчу, фонддордун жерлери мамлекетке. Мисалы бизде 1 миллион 200-300 миң где-то мындай суугат айдоо жерлерибиз болсо, ошонун миллиону уже приватизация болуп калган, калганы болгону бир 300 миңге жетпеген. Эти ошону деле приватизациялап ары бери болуп туруп, бир 230 миңге жакын ФПСтин жерлери калган да, эми башка жер жок. Ошол 230 миң жерлерде, мисалы айыл жерлерде өзүңөр жакшы билесиңер, 70% айыл жерде жашайт биздин населениябыз. Анан ал жерде көбү, мисалы ошол мугалимдер жана башкалар ошол эмелерде жерге тиешеси жоктур, андай ал жерде үлүштөрдү да албай калган да. Анан ошолор бардыгы бүгүнкү күндө неме кылат? Россияда иштейт, келет дагы, анан кийин эмне кылат алар? Эч жака салымы жок, үй кураттар, машина алат, анан анча-мынча аракелерин өткөрөт, анан кийин мал алып коет да. Азыр бүгүнкү күндө элетте только мал менен тирикчилик өтүп калган да. Ошондуктан анан айыл чарба менен. Ошондуктан ошол ФПСтин жерлерини арендага алып, ошентип тирикчилик кылып жүрөт да көп фермерлер. Башкача айтканда, дыйкандар ошол айыл өкмөттүн баягы фонддогу жерин, мисалы мен дыйкан боло турган болсом, 1 гектарын, 10 гектарын арендага алып, ошону иштетип, ошону тиричилик кылып ататтар да. Анан кийин ал жерде анан дагы жанагы атараптарда турган жайыттар менен пайдаланып, ошол менен тиричилик кылып, мал, анча-мынча малдарына эме кылып. Анан бул жерде мындай да, эгер азыр эми ошол жерлерди мындай чынында эле бүгүнкү күндө ошол ФПСтердин жерлери мындайча айтканда ал жерде деле коррупция аябай күч алган да. Аны оңдоштун ордуна булар айтып атат, мындай деп атат да, ошол жердин 75% болгондон эң сонун жакшы жерлерин алып туруп, анан кийин үрөөн чарба, асыл тукум чарба, анан кийин кооперативтерди уюштуруш керек. Себеби деген ошол самый главный биздин проблемабыз, значит, низкоплодородный жанагы там животныйлар, анан кийин жана үрөөндүн начарлыгынан ошону үрөөн эме. Бирок бүгүнкү күнгө чейин үрөөн чарбаларды өндүрөбүз деп канча эмелер түзүп, бирөөсү да жыйынтыгы болгон жок да. Просто алар үрөөн чарбаларды ошолорду эле көп жерлерди, значит, арендага алып алыптыр, анан субарендага берип, ошону менен тирикчилик кылып келип атат. Же болбосо жөнөкөй эле барып туруп Россиянын эмесинен бирөөлөр сатып алып келип, бир баа менен сатып алып келип, анан башка баа менен сатып атат. Кыскасы өздөрү өндүрүп чыга албай эле алып сатарлык менен аракет алып сатарлык менен эле болуп калган да. Мисалы жерди бере турган болсок, чындап эле мисалы мен өндүрүп баштайм. Бүгүнкү күндө анан кийин жанагы 309 эме менен карабайсыңар, бул мындайча айтканда ошол мааниде, себеби деген азыр ушул эмеге айыл чарбага аябай чоң эмелерди, акчаларды жумшап атат. Ошолорду освоение кылыш эле, мисалы ошол жерлерди алып туруп, ошол акчаны тартып туруп, анан кийин алар фактически бекер берилет ал жерлер. Ошол эле дайын эле определенный адамдар эле алат да, анан кийин берки ошол жерде 70% элибиз жашап аткан, ошону менен тирикчилик кылып аткан эле баягы жерлерден айрылып калат да, аябай чоң кыйынчылыктарга дуушар болуп калат да эл. Мисалга ала турган болсок, сиз ошол кайсы бир айылда дыйкансыз, сиз 1 гектар, 2 гектар жер иштеп жүргөнсүз фонддон. Мен ири кооператив болуп барып туруп, сизге иштеп аткан баягы 1-2 гектардан алып аткан жериңизди мен алып коюп атам да, ошондой болуп калат да. Бирок эгерде экинчи жагынан ала турган болсок, жанагындай азык түлүк коопсуздугуна жакшы кадам болбойбу? Анткени биз билебиз да, ошол эле кайсыл айыл өкмөт дейли.
Чоң Таш айыл өкмөтүндө мисалга ала турган болсок, быйыл 200 гектарга буудай айдалды. Илгери билчү эмеспиз, ар бир дыйкан 1 гектардан 2 гектардан анан ал жерге техника киргизе албайсың. Да. 309 эме боюнча 75% ошол жерлерди Минсельхозго өткөрүп берет да, мындайча айтканда. Пайдалана бесплатное, безвозмездное пользование. Анан биринчиден айтыш керек, Минсельхоз бул мындайча айтканда саясий мындай эме да, ведомство. Булар айыл чарба саясатыны жүргүзүш керек. Булар түздөн-түз айыл чарба менен заниматься этиш керек. Чарба кылбаш керек, бул башкарыш керек. Бул башкарыш керек. Анан кийин эгер саясат кыла турган болсо, эмне обязательно ошол приватизация болбогон, бош болуп калган мамлекеттин жерин алып туруп эле анан кийин иштетиш керек. Эгер саясат кылсаңар, миллионго жакын жер уже приватизация болуп элдин колунда турбайбы? Эмнеге ошолорду уюштурбайсыңар? Эмнеге ошолорго мисалы финансовый мындай шарттарды түзүп бербейсиңер? Ошолорго жараша жанагындай юридикалык, правовой жактардан, укук жактардан шарттарды мындайча айтканда саясат кылыш керек да. Саясат менен. Себебен ошол миллион гектар жерлер турса, булар болсо ошол каякта бир 200 000 гектарга эме кылып. Буга чейин ушул айыл чарба тармагындагы адистер менен ушул студияда сөз алып калганбыз. Алар айтат, мисалы, мен 2 гектар жериме союз айдадым. Анан мен аны кайка сатам? Баягы эле базарга алып барам. Андан башка вариант жок. Ошол эле маалда Россиядан же болбосо Казакстандан ири заказдар түшөт дейт. Мага 2000 тонна союз керек. Эми аны алайын десең дейт, мен 2000 тонна союз өстүрө турган 2 гектар жер менен өстүрө албайм дейт. Мага 2000 гектар жер керек дейт. Мисалга алып айтып атам да. Менде андай нерсе жок. Анткени жердин баары берилип бүтүп калган дейт. Жанагы чет элдик фирмалар, компаниялар, дүкөндөр катардагы дыйкандар менен соода түспөйт дейт, келишим түспөйт дейт. Алар ири компаниялар менен. Ири компанияда жер жок, же продукция жок. Майда чүйдө дыйкан чарбалар, же болбосо жанагы жеке дыйкандар продукциясы бар, майдалап, бирок аны сата албайт дейт. Ушул жерге келгенде кайра эле дагы бир жолу кайталап суроо берейин. Фонддун берилиши ири ишканаларга пайдасы бар. Мисалы мындай да, эгер мындай дегенде деле болот да, мисалы үрөн чарбаны курду дейли, алды эме кылды, үрөндү чыгарды, берди дейли. Анан жанагы эле проблема менен сталкиваться этип, ошол эле миллион гектар жерде иштеп аткан эле дыйкандарга берет да. Алар анан ошол эле чыгарып алып туруп кайра эле сиз аткан проблема менен болуп атпайбы? Проблема чечилбей атпайбы, мындайча системный чечилбей атат да. Анан кийин мен сиздерге айтып коеюн, мисалы Южный Кореяда, Түштүк Кореяда, Японияда дүйнө жүзү боюнча эле бүт эле жерлер менчикте. Менчик фермерлер иштетет бир вакыт. Бирок ал жерде Министерство сельского хозяйства соответствующие условия түзүп, андай тигиндей кылып жана проблемаларды чечкенде плановый болуп туруп, производство кылып туруп, алар одновременно мындайча айтканда финансовый жактан кредитный системасынан чечилген. Анан кийин реализациясынан чечилген. Понимаете, бул баардыгы именно ушунун үстүнөн саясат жүргүзүш керек да Минсельхоз. Жөн эле бош жак неме эл иштетип аткан жерди алып туруп, анан кийин ошол жерди жыргатабыз. Ушул боюнча тактоочу суроо, кыскараак жооп бергенге аракет кылыңыз. Жанагы ушул фонддун жерлерин айыл өкмөттөн алып айыл чарба министрлиги анан менчикке өткөрүп жиберүү коркунучу бар деген майында айттыңыз эле. Бул кандай ыкма менен болушу мүмкүн? Рычагы кандай? Рычагтары мындай да, ал жерлерди алаттардагын өздөштүргөндөн кийин 20 жылга алат да. Анан закон бүгүнкү күндө позволять этет да, 243 эме боюнча алар түздөн түз ушундай чарбаларды, үрөн чарба жанагы эме болгондо түздөн түз эч кандай конкурстук эле түздөн түз эмеге алынганга, арендага укуктары бар да, биринчиси. Экинчиси 20 жылдан кийин ошол мисалы ошол жерде анча-мынча начар жердин освоение кылгандан кийин аны приватизация кылганга жол берип атпайбы, түшүнүп атасызбы? Айрыкча бул жанагы мен айтып аткан жайыттарды ошонун ордуна жерди алгандан кийин ордуна 500 000 гектарды жайыттарды эме кылып туруп трансформация кылып туруп ФПСтин жерлерге өткөрүп беребиз деп атпайбы? Анан ал жерде деградация болуп калды деп атат да. Ошону дагы азыр эми муну бияка алып туруп приватизация кылгандан кийин анын 500 000 гектар жайыт жерлер трансформация, аны да приватизация кылабыз деген эмеси бар да. Сөйдөн освоение кылгандан кийин сиз аны приватизация кылганга уже укугуңуз бар да. Ошондуктан бул баардыгы бири менен бири байланыштуу дагы. Конечный эмеси жөнөкөй эле жанагы иштеп аткан эң сонун жерлерди, значит, определенный көпөстөр бөлүп алат биринчиден, экинчиден анан кийин жанагы деградацияга жеткирген жайыттарды алып туруп,
аны дагы приватизация кылганга шарт түзүп ататтар. Кыскасы карапайым дыйкандар баягы өзүнө тиешелүү болгон 1 гектар же 1 гектарга 2 гектардын айланасындагы бир чоң үй беле болсо 2 гектар болбосо 1 гектарга жетпеген жер менен калат экен да. Эми сиздин ишмердүүлүгүңүзгө токтололу. Дагы мен бир нерсени айтып коеюн бул жерде. Дүйнө жүзүндө бүт бар. Мисалы Япония менен эмелерде деле 1 гектардан эле ашпаган бүт бардыгы жер берилген. Бирок анын үстүнө саясат жүргүзүп туруп, жанагындай бардыгын бириктирип баштарына кандайдыр бир саясат жүргүзгөндө, мисалы финансовый саясат жүргүзсө деле биригет частниктер. Жана башка нерселер менен жүргүзсө болот. Ошонду бириктирип туруп проблемаларын чечип берели, өздөрүн бакпай да дүйнөгө дагы продукцияларын чыгарып атпайбы. Эмне эме кылбайттар? Кыскасы мамлекет бул жерде менеджер болуш керек. Менеджер болуш керек. Мындайча айтканда, Министерство сельского хозяйства очень низкий уровень менеджмента, управления государствона. Ошондуктан муну эме кылбай оңой жагын өтүп ататтар да, баягы эле советский система менен алабыз дагы анан кийин монтип жыргат. А на самом деле жыргатпайттар, чынын айтканда. Эми мисалы ушул нерсени жогорку кеңеште көтөргөн депутаттар же болбосо мындай бир критикалык ой жүгүртүү деп коет го, критическое мышление деп орусча. Депутаттар санасак манжалап эле бүтүп калабыз. Анан кийин бул жерге келгенде мисалы ошол биринчи жолу сизди жогорку кеңеште көрүп атабыз да. Буга чейин аткаруу бийлигинде келгенсиз, мисалы ошол эле инженердик тармакта иштеп келдиңиз. Коопсуздук тармагында иштеп келдиңиз. Кайсыл жагы оорураак? Депутат болушпу, же аткаруу бийлигинде губернатор болушпу, же коопсуздукта камсыздашпы? Кайсынысы оорураак? Өзү мындай да, вообще-то чындап иштесе, жоопкерчилиги болсо, бүт эле тармактар оор эле. Вообще эң оор бул дүйнөдө, мындай эң оор бул эл башкаруу, эл менежде, эл башкаруу. Эгер сиз жоопкерчилигиңиз болсо, эгер чындап иштесеңиз, бул аябай оор иш да, эл башкаруу. Анан кийин жөн эле укуктарды алып туруп эле льготтор менен, укуктар менен пайдаланып эчтекен чечпей жүрө берсеңиз, конечно, оңой да. Ошондуктан мен ойлойм, мындай айтканда, азыр мен үчүн, например, мындай деп ойлойм да, оорчулук деле жок. Эч кандай жок. Ал жерде просто компетенттүү болуш керек, жүрөгүң таза болуш керек. Элдин кызыкчылыгына. Сизге кайсынысы татаал болду? Мына депутаттыкты да көрүп атасыз. Мен татаалдыгын көргөнүм жок, чындап. Эми мындай суроо болуп атат. Биз азыр парламентте аябай бир аңдып турабыз. Коомчулукчу. Ким бирөө кайсырынан жаңылып калат экен, ким менен уруша кетет экен, ким кимди мактайт экен. Ошону эле парламентте карап отурабыз да, депутаттарчы кайсы депутат эмне дээр экен деп эле. Коомчулукта айтайлы жалпы. Анан кийин парламентке да түрдүү аттарды кое алабыз. Эми атабай эле коелу. Анан ушул жакка келгенде биз мисалы ошо сиздин курагыңыздагы адамдарды же болбосо канча жылдан бери депутат болуп келгендерди тажаттыңар, кеткиле, жаштарга орун бергиле деп коомчулук ушул урагандарды айтып атабыз. Анан мына сиздин келген парламенттин курамында жаштар да бар, орто муун бар, улгайгандар бар, ошол эле маалда тажрыйбасы бар, тажрыйбасы жок, бүттүк аралаш. Ушул шартка келгенде биздин жаштар азыр кандай дарамет? Мен жалпылап айтканда. Мен мисалы жаштарда отдельно же мындай пожилойлорду отдельно деп сүйлөгөм келбейт да, себеби мисалы мындай жашынараак барып калган аябай чоң, бай билим жана тажрыйба бар. А жаштарда болсо энтузиазм бар, энергиясы бар. Романтикасы бар. То есть аларды башкарып, жакшы жолго сала турган болсо, алар жөн эле тоодо оодарып салат да. Ошондуктан тажрыйба, билим менен энергияны бириктирип туруп, романтиканы бириктирсек, ошондон кийин жыйынтык чыгат. Андай жаштар болсун, карылар болсун деген. Маселе суроо мындай болуп атат да, мисалы биз азыр жаштарды айтып атабыз, тарбиясы мындай болуп калды, же болбосо баягы төрөлбөй жатып алдын жуттум болуп калды, же болбосо өзүнүн жеке кызыкчылыгын карап калды. Кээ бирлерди билимсиз деп келебиз, айрымдарды өтө бир акылдуу, чет мамлекетке чейин барганга татыктуу деп келебиз. Жалпы салып көргөндө жаштардын абалына кандай баа берет элеңиз? Мындайча айтканда баарды баягы эме менен байланыштуу да. Мисалы, эгер значит мына образованиянын билим берүү системасынын деңгээлин өзүңөр көрүп атасың, кандай деңгээлде система здравоохранениянын, ден соолукту сактоо. Ошого жараша жаштардын дагы деңгээли ошого жараша болуп атпайт. Карабайсызбы? Анын арасында, конечно, жанагы аябай жакшы окуп тудастык кылып өздөрү эме болуп атканы, бул айткандай орустар айткан не из-за, а вопреки чыгып атат да. Ал таланты менен, өзүнүн өзөрлүгү менен чыгып аткан жаштарды көп. Ал мен жаштарды жаман деп айта албаймын, ал жакшы. Просто жаштарды жакшы билим бериш керек. Алардын ден соолугу менен
өсүп келе жатканда. Мындайча айтканда, биз трудовой ресурстарыбыз из-за того, что сос тармагыбыз деградация болгондуктан, биздин мындайча айтканда эмгек ресурстары да деградация болду. Мындай сөздөр бар да, мисалы бийликке кайсы бийлик болбосун, аткаруу, мыйзам чыгаруу тааныш менен келет, же акча менен келет. Ошол эле жаштарда. Анан татыксыздар көп деп. Кесиптештериңиздин арасы кандай? Анан бул жерде мындайда, бул бүт бардыгы коррупция бизде аябай эле өнүккөн. Өзүңөр жакшы билесиңер, бул сыр эмес. Ошондуктан анан кийин жанагы ошол эле коррупция ошол кадровый системага да болгондон кийин, ошондуктан ал жерде жанагы айтып атпайбызбы, государственный менеджмент аябай төмөн болуп кеткени. Ошондон да кадровый политикада бүт бардыгы саясатта коррупция киришип кеткен. Ошондуктан эң татыктуулар эмес, таанышы менен, акчасы менен эле келип алгандардан, ошондуктан жанагы государственный менеджменттин деңгээли түшүп кеткенден ошондон эң күчтүү кадрларыбыз болсо тилекке каршы же ишсиз жүрөт, же болбосо сыртка бир жагына кетип. Бизде убакыт жыйынтыкталып калды. Болгондо биз мисалы буга чейин жана 309-токтом чек аралар боюнча сиздин жогорку кеңеште айткан сөздөрүңүздү угуп келатабыз. Алдыда да эмнелерди угабыз? Кайсы мыйзамдарга такаласыз? Кыска. Мен ойлойм, бүт бардыгы мыйзамдарды биз азыр бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө багытташыбыз керек. Именно экономик мыйзамдарды. Ал жерде аябай көп нерселерди оңдош керек да. Биринчи кезекте экономикалык саясатты жана ошол саясаттын бүт бардыгын жана денежный кредитный болобу, правовой жактан болобу, башка жактардан болобу, ошонун бардыгын өнүгүүгө жумшаш керек. Өзүңүз авторлук менен кайсы мыйзамдарды алып чыгасыз? Же соавторлук? Мен эми азыр мен ойлойм, жанагы бүгүнкү күндө уже мына Кытайдын эмелери, Япониянын бүт бардык тажрыйбалары көргөзүп атат. Мындайча айтканда интегральный экономика түзүш керек да. Мындайча айтканда план менен рыноктун преимуществолорун бириктирип, ошондой саясат жүргүзүш керек бүгүнкү күндө. Биз азыр чисто рынок өткөнбүз, рынок бүт бардыгын өзү чечет, мамлекет киришпеш керек деп жүрүп, либерализация өтүп жүрүп, ошондуктан бүгүнкү күндө ушул состоянияга келдик да. Мынабу эмелердин мисалы, особенно Кытай, Индия, ошол эле Южная Корея, Япония, ошол эле Америка, алар бардыгы план менен жашайт. Алар бардыгы план менен жанагы рыночный экономиканын преимуществолорун бириктирип туруп, бүгүнкү күндө интегральный саясат менен өнүгүп келе жатат. Биз эле мынабу рынокту бүт бардыгы чечет. Сүзүп атасыз, свободный плавание. Плаваниеде рынок бүт бардыгы өзү чечет. Анан кийин прибыль, основной, конечный цель. Развитие эмес, прибыль любыми средствами болуп атат. Ошондуктан бул саясаттан биз кетишибиз керек, кайтышыбыз керек. Эгер өнүгөбүз десек, биз башка саясат, дүйнө жүзү совсем башка саясатка өтүп кетип атат. Интегральный, так сказать, экономика развития өтүп атат да. Ушуну менен байланыш керек. Ыраазычылык билдиребиз бизге убакыт бөлүп келгениңизге. Буюрса жогорку кеңештин трибунасынан дагы өзүңүз сөз кылган ушул экономикалык багыттагы мыйзамдарыңызды дагы күбө болуп калат болушубуз керек. Эми эң башкысы ушул пикирлериңизди, сиздин сунуштарыңызды жогоруда айткандай бардык багытта жетекчилик аткаруу бийликтери уксун деп ниет кылабыз. Эң башкысы жогоруда сиз айтып аткандай 309-токтом болобу, чек ара маселеси болобу, калкка пайдасын тийсин дейбиз. Дагы бир жолу рахмат айтабыз. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз азыр цензурасыз кылган темабыз бул Кыргызстандагы чек ара маселеси, айыл чарбасы жана экономикалык, мындан сырткары мыйзам чыгаруу жааты болду. Ал эми коногубуз 7-чакырылыштын депутаты, Баткен областынын мурунку губернатору Султанбай Айжигитов болду.